дагы айтып атам. Muallimlerden aylabı kattık 5-6 min bolsa mümkün derç. Özdörü bilmeydi. Bizden mına gospel işlerin aylabı kanda eken. Korrupsiya mına oşondan güçüp atat. Mına oşondan biz arka ketip atabız. Evi mına Kırgızstanda mına göçölörde bassaňyzlar emne degen kepke kelip kaldı. Kazakistan menен Kırgızstanды салыштырайлыкчы. Астанага, Алматыга баргандар мына интернеттен деле көрүп атасыздар. Биз менен эле тең ушул эгемендүүлүктү алган алар деле. Эмне үчүн алар өнүгүп кетет дагы биз кайра арка кетип атабыз. Бир өзүбүзгө мындай байпак чыгарган бир заводубуз жокпу? Ошол биздин күнөөбүз. Себеби биз кайдыгер карап отурабыз. Ушу бир уч жемкорлор ортодон акчаларды өнөп жеп атат. Биз өзүбүздүн рызкыбызды тарттырган алтын минген, алтын тебелеген кедей элбиз. Şu Kuttordu Sadır Japarov 14 жылдан beri ошону иликтеп, көтөрүп, 20 комиссия болуп, алып чыкканда дагы ошо 120 депутаттын көпчүлүк бөлүгү добуш бербей коюп, Кунтор Кыргызга өтпөй калган. Ошол маселенин артында башын сайып, жанын сайып жүрөт. А бизчи, биз уктап атабыз. Биз укташыбыз керек, ойгонушубуз керек, айтышыбыз керек. Бул бизге керек. Эртең биз дагы тарых алдында кара тамгалар менен уктаган жаман эл катары калбашыбыз керек. Мына жаш муундар, мен теңдүүлөр, аксакалдар келип бергендериңиздер үчүн рахмат. Көйлүк, ушул талапты көйлүк бийлик менен биргеликте ошо кутторду иштетип, бизге коррупциялык зыян алып келгендиктери үчүн. Бул бир гана коррупциялык зыяндарын эсептеп чыкканда 3,5 миллиард доллар болду. А эгерде биз экологиябызга келтирген зыяндарды эсептеп чыксак, анда 7 миллион Суранып, сотума барыңыздар. Өткөндө ушул эне көз жашы акциясын өткөргөнүбүздө оштон бели ооруган, баса албаган, картайган энелерибиз келип берди. Садыр Жапаровдун баласы үчүн, өздөрүнүн балдары үчүн. Сыртта жүргөн мигрант агаларыбыз Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, мен Кыргызстанда сыртта кул болуп жүргүм келбейт деп аруу тилектер менен келген болчалар дагы. Мына ошолор дагы азыр кордолуп, урулуп, сабалып, түштүктөн келип ошентип жатышат алар дагы. Бул киши менен кошо. Мына өзүнүн баласы жатат ошол жерде, 19 жаштагы баласынды эмне көрөбүз? Ошону сиздер куткарып алыңыздар, сураныз. Биз да жардам беребиз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Москва шаарынан жалпыңыздарга салам жолдоп отурам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнө жүзүнө тарап кеткен биздин 1,5 миллионго жакын мекендештерибиз. Ошол мекендештерибиздин арасынан жүк 200 болуп, Афган согушунан көп биздин мекендештердин табыты мамлекетине барып жатат. Ушулардын тагдырына жүк 200 болуп барышына ким күнөөлүү, ким айыптуу деген суроо ар бирибизде жаралат. Ошого ар бирибиздин моралдык күнөөбүз барбы? Биз кечээ күнү сатылбадык беле, 1000 сомдукту албадык беле, шорпого алданбадык беле деген суроо ар бирибиздин жан дүйнөбүздү, көңүлүбүздү оорутат.
азыр эми судья келсин, сурайлы судьяга. Женщина, подождите, по-другому. Никто вас не трогает, телефон уберите. Кагылайын Нурзайым. Кече сени карап кетти дегенден бери отурарга ордун таппай. Сайсанам сыздап, не дерімді білбей тұрам. Bir ғана айтарым саға балам сынбағының. Сен мен еркекке бергіз қызсың. Мен еркекке бергіз қызсың. Айтқаның айтқандай, дегенің дегендей. Бұл билік сенің ақылдылығыңдан қорытты. Бұл билік сенің тұнық тазалығыңдан қорытты. Бұл билік сенің шындығыңдан қорытты балам. А сен ештемкеден жалтанбай, ештемкеден қорықпай, эмне мақсатың болса ошону көздөп кете бер. Сенин артыңда калдайган калың элиң бар. Сенин артыңда чындыкты издеген бүткүл кыргыздын уул кыздары бар. Бул фейк заманда бүтөт. Бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат дейт. Эл дагы далай кылым калат. Сен өзүң үчүн, өзүңдүн жаныңды коргоп аткан жоксуң. Сен кемпирабатты коргоп атасың балам. Кемпирабат бул кыргыздын жери. Кыргыздын жери бойдон калуу керек. Эч ким эч нерсени эч жака ала албайт.